бүгүнкү ушул маалымат менен бөлүшүүнүн максаты бул демократизациялоо. Мисалы кайзен жапон системасынын бизнес системасын автоматташтыруудагы, деги эле бул эффективдүүлүктү жогорулатуудагы системасы менен биз бөлүшүү. Бул маалыматтар негизинен бизнес үчүн, ишкерлер, чоң бир завод, фабрикаларда, чоң командаларда иштетилет. Биз ошол нерсени демократизациялайбыз. Бул деген эмне деген? Бул ошол бизнес колдонулуп аткан мүмкүн маалыматтарды элдин деги эле ар бир адам жашоонда өзүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча колдонсок болот. Парайлык 5S деген бул жапон тилинен атканда биринчиси бул заводдо ар бир завод болобу же үй болобу бир айталык шкаф. Сиз иштеп ар дайым бир тамак кылган кухняны алалы. Биринчи сорт дегенде, сорттоо деген түшүнүк бул эмне? Кухняда айталык эмне деген идиштерди колдонобуз. Мисалы казан, идиш аяк, чайник жана башкалар, бычак, ушулардын баардыгы бул ошол кухняда иштетилүүчү инструменттер. Ошол инструменттерге окшой эле Toyota заводунун ичинде дагы көптөгөн инструменттер бар, машинаны жасоого иштетишет. Мына ошонун биринчи сорттоо деген түшүнүк. Ар бир нерсенин өз сорттош барын, вилкалар өзүнчө турат, кашыктар өзүнчө турат, тарелкалар өзүнчө турат, бычактар өзүнчө турат жана башка. Бул сорттоо системасы. Бул серия деген сөздөн алынган. Экинчиси set in order. Мындайча айтканда сейтон деген сөздөн тартип деген түшүндүрөт. Ар бир нерсенин өзүнүн тартиби болуш керек да. Биринчи мына тартмайдын биринчи кабатында бул, экинчи кабатында вилкалар турат, үчүнчүсүндө бычак турат, эң түбүндө мисалы тарелкалар турат деп айталы. Ошондой эле заводдун ичиндеги нерселер ар бири бир тартип менен жайгаштырылат. Сейтон, запомним да. Үчүнчүсү shine. Бул сейсо деген сөздөн алынган. Сейсо бул тазалык. Ар бир адам, билесиздер, Жапон өлкөсүндө мындай техничка деген түшүнүк жок. Ар бир завод болобу, мектеп болобу, ишкана болобу, ал жерде мүмкүн кээ бир мына адамдар жүрүүчү станцияларда бир аз болот, баягы тазалап жуучулар. Бирок ал дагы мындай аябай аз көрүнүш да. Көпчүлүк уюмдарда эч кандай техничка болбойт. Себеп ар бир адам shine деп коет. Мына сейсо деген жумушуң бүттүңбү? Турган жериңи тазалап кой деген түшүнүк да. Иштеттиңби? Арчып жууп тазалап кой. Аны бардыгы жасайт. Кичине специалисттерден, адистерден баштап жогорку начальник болсок деле, башкаруучу болсок дагы жасаган жумуш ордубузду тазалап коюшубуз керек. Кийинкиси бул ошол тартипти аныктагандан кийин, жасоо, тазалоо системасын аныктагандан кийин стандардайз деген сөз бар. Бул сейкатсу эмне кылуу? Ошол нерсени стандартизация кылып коюу да. Муну дегени стандарт менен кабыл алынган нерсе, кабыл алып коюу. Бул ар дайым эреже катары кабыл алуу. Бул стандартизация. Андан кийин sustain дейт. Sustain, шицуке деген сөз, бул ошол нерсени ар дайым өнүктүр. Ошол системаны карма, эрежени карма. Мен ушунчалык мына Жапон өлкөсүндө мына 2 жыл магистратурада ушул системаны изилдедим. Жапон бизнес системасын Кыргызстандын майда мына орто кичи бизнесине колдонуу. Мына ушул жерде sustain. Ушунчалык бир нерсеге мындай кыргызча айтканда баа бердим да. Булар ушул тартипти кармайт экен да. Ошол чечимди кабыл алдыбы? Ушул тартип менен жасайбыз, ушундай алгоритм менен жасайбыз дегенди кабыл алдыбы? Болду. Бул уюмда ошол алгоритм иштейт. Кандай проблема болбосун, ушул алгоритм менен иш алып барат. Ошондуктан эми сиздериңиздер келиңиздер. Ар бирибиз ушул нерсени, ар бир ушул системаны өз жашообузга алып кирели. Окууда, мектепке, сумкабызды тартипке келтирүүдө эмне болуш керек? Сорттоо, тартип, өзүнүн тургучу баштыктын өзүнчө бөлүмдөрү болсо, ошол жерге бөлүштүрүп коюу. Бул сейтон, сейсо. Ошол
идишти, аспапты иштеткенден кийин тазалап коебуз. Жеген тамагыбыздын тарелкасын жууп коебуз өзүбүз. Андан кийин бул нерсе стандарт болуп калып калыш керек өзүбүздө. Акыркысы ушул эрежени биз ар дайым давай сактайлы. Мына бул кайзендин негизги эрежеси. Биз кайзен тууралуу дагы бир нече серияларды тарталы. Анан сурооңор болсо ушул комментарийге жазып коюңуздар. Анан кимде ушул 5S системасын жашоодо колдонгон болсоңуз бөлүшүңүздөр комментарийге. Комментарийге бөлүшүңүздөр. Себеп дегенде бул сиздин эффективдүүлүгүңүздүн жогорулатуусуна алып келет. Мына мен Маргулан Сәрсенбай деген агабыздын кайзен час деп атпайбы? Эртең менен туруп алып туруп, ар бир адам өзүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатыш керек депчи. Эгер сиз 5S'ти өз жашооңузга алып кирсеңиз, анда сизде бул эффективдүүлүк сөзсүз түрдө жогорулайт. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.